Муфаса, Арыстан падшасы казак тилинде көрүүчүлөргө жол тартты. Disney студиясынын кезектеги долбоору мамлекеттик тилде которулган 3 фильм. Укмуштуу окуялардын каармандарын ата мекендик белгилүү театр жана кино актерлору, вокалдык партияларды казакстандык артисттер аткарып чыгышты. Ерасыл Мухамадиев 3 жылдан ашык дубляж тармагында эмгектенип келе жатат. Тасманын башкы каарманы Муфасаны жаш актер үн коштойт. Енді ең алғаш маған Муфасаға өттіңіз деген хабарлама келді. Эң алгач мага Муфасага өттүңүз деген кабар келгенде албетте кубандым. 2019 жылы жаңылышпасам Арыстан падышанын 1-бөлүк кино түрүндө чыкты. Мен ошол эле тасманы кайрадан бир карап чыктым. Башкача айтканда, ошол эле атмосферага, ошол эле каармандарга сүңгүп, алардын образдарын сиңирип, өзүмдү репетиция катары карадым. Ошентип каарманга үн коштоо мен үчүн кыйын болгон жок. Ретінде карап чыктым. Содан кейін осы кейіпкерді маған дыбыстау былайша айтканда катты кыйынга сокпады. Буга чейин Ой жумбак 2 жана Моана 2 мультфильмдери казак тилинде которулуп экранга чыгарылган. Казакстандык прокаттагы 2 картина тең миллиондогон кассаларды чогултуп рекорд койду. Анимациялык тасмалардын дубляжынын режиссеру Шахмурат Ордабаев ошол тапта казак тилдүү көрүүчүлөр эне тилинде сапаттуу контентти көрө аларын белгиледи. Көрүүчүнүн талабы эң чоң көрсөткүчтөрдүн бири. Көрүүчү кызыктар болсо, анда баары бекер эмес. Жана мындай нерсени жасоо керек. Биз кайсы мамлекеттен келбиз? 39-тил болуп эсептелебиз. 9-тил болуп эсептелебиз. Эскерте кетсек, ушул жылдан тарта Голливуд студиялары өз кесибинин казак тилиндеги блокбастерлерди жарыялап келишет. Бардык тасмалар көрүүчүлөр арасында популярдуу. Жалпысынан 2011 жылдан бери ири эл аралык студиялардын ондогон долбоорлору казак тилине дубляждалды.